Урматтуу Едил Жолдубаевич, мына сиз мен бияктамын. Атажут Кыргызстан. Өткөндө мынакей Адилет Кубанычбековду көчөдөн алып келдиңер. Эч кандай адистиги жок болчу. Абдан мактадыңар, суудан таза, сүттөн ак деп. Айга теңедиңер, күнгө теңедиңер. Мынакей азыр коррупция менен шектелип олтурат. Эми, урматтуу Едил Жолдубаевич, бунун артында ал жалгыз жасай албайт бул коррупциянычы. Бул дагы по цепочке дальше кетет. Эми мынакей Талантбек Орускулович боюнча. Мына абдан мыкты жигит экен, образованный экен. Моякта служебный эмелерин абдан көрдүк. Бул поддержкасы абдан мыкты жигит экен. А дегенде эле мынакей Дастандан баштаптыр. 2 жылдын ичинде жетекчи болуптур. Дагы 2 жылдын ичинде директордун орун басары болуптур. Дагы 2 жылдын ичинде башкы директор болуптур. Ушундай абдан чоң кызматтар иштеген жигит экен. Поддержкасы мен ойлоп атам, жакшы жигит го депчи. Но Эдилбек Жолдубаевич, ушул Талант Орускуловичтан башка кандидат таппадыңыздарбы? Жок бекен. Эмне критериясы боюнча бул жигит тандадыңар? Кесиби боюнча юрист экен. Ана мен кечеден бери байкап турам, артында мынакей Татнакай биздин айымыбыз отурат, кызыбыз. Абдан мыкты специалист экен. Ар бир кагазды, ар бир эмени мынакей жардам берип атат. Эмне үчүн ушуга окшогон специалисттерди, адистерди койбойсуңар? Ошо жерде министерстводо өмүр бою иштеп келген биздин адистер бар. 10 секунд кошуп бериңиздер. Ошо жерде жакшынакай адистерди койсо болбойт беле? Эми биз президенттин саясатын колдойбуз, урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Мына ушуну эске алып коюшуңар керек. Эртең да ыйлап келесиңер ушул жергечи, турмас болгон экен деп. Так, Талант Орускулович, сизге мынакей жанагы сондор боюнчачы. Да, 10 секунд кошуп бериңиздер. Центр обслуживания населения. Ошо жерде өзүңүз эми сиз билесизби, билбейм, эми таанышып коюңуз. Жанагы ВИП срочно, обычный деп 3 түргө бөлүнүп паспорт берилет да, ошо жактагы тарифтерди бир карап койсоңуз. Жарайт. Сөз Козоев Алишер Абибилаевичте. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Биринчи кезекте Эдил мырза, сизге. Сиз бул кабинет, министр кабинетов биринчи орун басарсыз. Сиз эми ушундай өкмөт мүчөлөрүн, жаңы министрлерди тааныштырууга алып келгенде, сизге сунуш, мындан кийин сиз эми өзүңүз фойеге олтуруп албай, наоборот, ушуга окшогон жаңы кадрларга бир аз дух берип, жанына жетелеп келип олтурсаңыз, бул жигит сүрдөбөй өзүн жакшы тааныштырып баштамак. Өзүн эле жөнөтүп койсоңуздар, эми ар бир адам сүрдөйт, бул жактагы туура түшүнүш керек. Ошону менен бир катар эле бул жигитке чейинки министр эмне себептен жумуштан кеткен, кайсы критерийде, кандай баа бердиңиздер, канча убакытта иштеди? Урматтуу Алишер Абибилаевич, туура мурунку жетекчи Догоев мырза иштеди. Билесиздер, ал үчүн бул санарип тирештирүү министрлиги дагы түзүлүп, кайра түзүлбөй, анан орун басарлык өкмөт башчынын орун басарына чейин дагы деңгээлге көтөрүлгөн мындай чечимдер болгон. Эми азыркы учурда, урматтуу депутаттар, бул Талантбек Орускуловичка ишеним көрсөтүлүп атат. Эми бул киши балким сүрдөп аткандыр чын эле, бирок өтө компетенттүү. Бир аптанын ичинде баардыгын эле билип койгонго болбойт, бирок эң негизги бул жерде жетекчиликтин ошол жерде жоопкерчилигин алып, анан президент тарабынан
бекитилген программалар бар, деталдуу иш-чаралар, пландар бардыгы бекитилген. Коллегиалдуу орган, министрлер кабинети, албетте жаңы министрге бардык жерден мындай колдоо да көрсөтүлөт, бирок бул киши өзү эң негизгиси жанагындай жоопкерчиликти алып, саясий жетекчиликти көзөмөлдөйт. Ошондуктан биз бул кишиге, талапкерге ишенебиз, бардыгыңыздарга суранабыз мындай ишенимди көрсөтүп колдоп бергениңиздерге. Рахмат. Бул кишини сиздер президентке сунуш бердиңиздер. Бул кишиге альтернатива болдубу? Албетте талапкерлер көп. Бирок президент тарабынан бул мына Талант мырзанын деле мындай эч качан бул мен министр болом деп жулунган эмес. Бул ошол өзү иштеп аткан Дастан заводуна өтө көп ийгиликтерди жаратып, дагы көбөйтөм, дагы ушул жерден ошол эле өтө жооптуу, өтө жогорку кызматта иштейм деген ниети болгон. Ошондуктан бул киши мындай министр болом деп жулунган эмес, бирок ишеним көрсөтүлүп, ошол жерде ийгилигин жараткан, ал жерде деле жанагындай эми бир канча санаап териштирүүгө тийиштүү маселелерди чечкен, жана багыттын ошол көзү жеткендиги мындай президент тарабынан байкалып, анан ушул жерге тартылып атат да. Ошондуктан албетте азыркы билесиздер, бардыгыбыз ушул министрлер кабинети президентке баш ийебиз, ал жерге жооп беребиз, жооптуубуз. Ошондуктан ал киши билесиздер, жаңы конституцияга ылайык бардык ошол мамлекеттик башкаруунун жоопкерчилигин да ал киши өзүнүн мойнуна жүктөгөн, эл тарабынан да ал кишиге ишеним көрсөтүлгөн. Ошондуктан президент тарабынан командасына өзү командасын түзөт, анан ушул кишини чакырып ишенимди көрсөтүп аткандан кийин бардыгыбыз колдоп берип ишеним көрсөтүшүбүз керек деген ойдомун. Рахмат. Кийинки суроо бул Талантбек Орускулович сизге. Сиз министр болуп калсаңыз, канча замыңыз болот? Ушул күндө канча коллективиңизде канча киши эмгектенет? Министерствода бардыгы 5946 киши иштейт. Бүгүнкү күндө анын центральный аппараты 150дөй киши. Заместительдер 5 экен. Муну айтып кетсем, Дастан Давлетович буга чейин жакшы команда формировать этиптир. Ушу менен эле ары жумушту алып барам го деп көзүм жетип турат. Ушул структура менен. Ошол 5 замыңыз көп эмеспи? Көп экен. Азыр как раз в данный момент ошо штаттуу структураны карап атабыз. Сиз кыскартасызбы анда замдарыңызды? Ооба. Кийинки суроом, бул Кара Суу району 1,5 миллионго жакын калкы бар, эң чоң район. Ошол чоң районда канча сон иш алып барат ушул күндө? 2 сон Кара Суу районунда. Ошол 2 сон аз деп ойлойсузбу? Ошо кандай ойлойсуз? Ол ушунчалык эми кээ бир райондорго караганда 2-3 эсе калкы көп, бирок ошол 2 сондо көпчүлүк жерде жанагы коллегалар айткандай эле очередь көп болуп атат. Ошону канчага чейин көбөйтө аласыз? Буну жаңы эле айтып кеткенде, бул вопрос боюнча 2 сон бар, бирок биз жолун издеп аттык да кантип решать этебиз ушул задачаны деп. Бул задачаны жергиликтүү бийлик менен ушул эле керектүү справка, керектүү документтерди местный управленияга делегировать эткен. Ошол ишти азыр биз сунуштап, ошол ишти алып баратабыз азыр. Жакын арада планыңызда барбы? Бар. Анан эми бул жерде дагы бир эме, ошол сондорду ар бир штатты көбөйтүп, айыл өкмөттөргө дагы бирден койгонго мүмкүнчүлүк барбы? Ошону как раз айтып атпаймынбы, айыл өкмөттөр өзлөрү ушул эле ошол сотрудник, айыл өкмөттүн сотрудниктерин эле кызматка үйрөтүп туруп, ушу көрсөтүп, анан ошол жактан бергенге аракет кылабыз. Элге жеңилирээк болуш үчүн.